Шамалга карабай, карга карабай. Анда эмесе ушул элибизде, жерибизде мыкты, чоң жакшы жаңылыктар болууда. Анткени ушул тарыхый романдарды, эл билген, эл сүйгөн баатырларды элге тартуулоодо мыкты тасмалар акыркы кездерде тартылып жатат. Учурда ошол тартып жаткан мыкты тасманын учурда аткаруу продюсерлери, ошондой эле бул тасмага баштан аяк ушул киришип жаткан биздин кадырлуу меймандарыбыз, конокторубузду чакырып алганбыз. Анда тааныштырып өтсөк. Ооба, биз ошол жакшы бир жөрөлгөнү элге жайылталы деп, ушул тасма тууралуу кененирээк маалымат алалы деп ушул топту атайын жааматты чакырып олтурганбыз. Ал ушул Барсбек тарыхый тасмасынын башкы продюсерлери Нурлан Мамкеев жана Барсбек тарыхый тасмасынын аткаруучу продюсери Жолдошбек Жанжигит уулу бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Атаңыздар менен. Чындыгында элибиз сүйүнө турган, кубана турган бир чоң, мыкты бир тасмага киришип жаткан экенсиздер. Чындыгында өтө бир жооптуу, ошону менен кооптуу дагы бир тасма тартылганы турат. Учурда ал эми ушул тасмага киришер алдында ушул эмне себептен Барсбек баатырды кыргыздын биринчи каганын тандап алдыңыздар? Бул Асаналиев Нургалы Сагынбекович деген Каганат фондун негиздеген кишинин сунушу менен, идеясы менен болду. Себеп дегенде кыргыз каганатын тарыхта белгилүү болгондой негиздеген, түптөгөн, башын баштаган ошо Барсбек каган болгон. Негизи кыргыз каганат тууралуу кыргыз эли, кыргыз жери кандай эл болгон, кандай жер болгон деген тасмаларды жарата турган, көптөгөн тасмаларды жарата турган ойлор бар. Бул биринчи гана тасмабыз, бул Барсбек каган деген тасма болот да. Эң сонун анда эмесе Жолдошбек ай, негизи ушул тасма тартылар алдындагы алдын ала ушул материалдар бизде бар. Анан ошону жалпы көрүүчүлөргө, элге алгач тартылып алып, анан сөзүбүздү андан ары улантып өтсөк, ушул кантип тартылып жатат, кайсыл жерде тартылат, кимдер тартат деген суроо мындай түшүнүктүүрөөк болуу үчүн. Анда азыр тасмага, экранга көңүл буруп өтсөк. Бул идея каяктан келди, бул тасманы чыгарабыз? Эми бул тарыхта эле болгон нерсе, бул кыргыздын каганат болгон. Анан азыркы заманда эл майдаланып барат да. Ошону биз кайта түшүндүрүү иретинде биздин ушу каганатыбыз болгон, биз чоң элбиз, кыйын элбиз деген нерсени көрсөтөлү деп идея чыкты да. Барсбек менен согушкан Катаган деген каган. Катаган деген каган. Барсбек менен согушкан. Анын жана иниси Билге Каган деген би каган болду. Биринчи кино бул биздин Кыргызстандын Кыргызстан визитный карточкасы бүткөнү көрөт. Тарыхыбыз менен таянып жашап келатабыз. Ошондуктан буга да аябай мындай кылдат мамиле кылыш керек. Бирок ошол моменттерде кээде сыймыйын арттырат эмес, уяла турган жагдайларда көп, башты жерге сала турган жерлер көп. Башкасын айтпайлы ошо кошуна колоң дос тамырлардын арасында дагы сынып калган учурларыбыз да бар. Аларды айта жүрүшүбүз керек. Мына ушул кино бизге аброй алып келиш керек. Биз Барсбекке келип болсок, аябай 1000 жолу ойлонуп, бир жолу кесип аракет кылышат. Барсбек это зафиксированный, документированный кыргыздын биринчи каганы. Biz filmde kандай kılıp tartабыз. Anın balalık kezi, yaşlık kezi, anın 74 yaşta ağışı kurban boladı. Uşu filmdir görgön adamlar kanday bir tarbiyalık manide boluş gerek de. Onu bazı ele biliriz. Ошону дүйнөгө дагы бир жолу маалымдап коюу үчүн ушу тасманы тартып деген ой болду да. Ушуларды бир орду менен сонун кылып туруп берсек, чынында film жакшы film болот деп ойлойм. Барсбек атабыздын Кытайдын императору менен тымызын байланышта болуп, кайра эле өзүбүздүн баягы кыргыздын баатырларын каршы иш жүргүзгөндүгүнө
айынан болгондугу болуп атат да. Кыргыздын рухун духун көтөрө турган бир жакшы тасма жаратпайлыкпы деп көптөн бери сүйлөшүп келатабыз. Анан убакыт келди окшойт деп акырындык менен мына 2 айдан бери даярдык сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Барсбек агамдын жанагы эр аты Эликбер Топа Барс. 50 орто жаштагы Опа Барс. Күчтүү барс болобуз. Бөрт деген сөз манас эпосунда тапылган. Эмне үчүн 50 жаштан кийин, 50 жашта муну алалы? Себеби байкы кыргыздарда бир киши 40 жашка чыкмайынча каганга кеңеш бере алган эмес. Каган отурган өргөгө кире алган эмес. Башка чыкканда бийликке келе алган эмес. 40 жаштан кийин бийликке. Кыргыз каганаты тууралуу көптөгөн кинолор тартылат. Биринчиси Барсбек Каган жөнүндө тасма даярдалып жатат. Ошого студиялар курулду, техникалар келди. Алай буюрса кайрымдуулук Каганат фонду бул кинону каржылап, киного даярдык башталды. Ушундай баарыбызга тартууланган ушул кыска тасмадан белгилүү болду. Ушул Барсбек Каган тууралуу бир тарыхый чоң мыкты роман тартылганы, тасма тартылган турганы. Ал эми көпчүлүк ушу режиссерлордун айтымында негизи тарыхчылардын дагы бизде кыргыздын тарыхчыларынын ойлорунда дал келбей алган учурлар көп болот деп калат го. Ошол айрым учурларда мисалы ушул кечээки эле баатырларыбыз болуп калат го. Барсбекке караганда Нүзүп аталык бул тарыхый каарман болгон эмес, тарыхый каарман болгон, бул көркөм чыгарма деген сыяктуу талаштар да көп жаралган дейт да. Ал эми бул Барсбек Каганда кайсыл тарыхчылар менен иштешип жатасыздар? Биз азыркы учурда бул тасмага консультант катары этнографтарды, тарыхчыларды, санжырачыларды, манасчыларды, драматургтарды, көптөгөн режиссерлорду, чоң тажрыйбасы бар, кино чөрүдө, кино тармагында иштеген көп адамдарды чогулттук. Дагы деле болсо ушул мүмкүнчүлүк менен пайдаланып кайрылып кетет элек. Кино бүткөндөн кийин, кино тартылып бүткөндөн кийин ой пикир айтуунун кажети деле жок болуп калат. Азыр биз ушул тасма аркылуу бири-бирин көрбөгөн, бирикпеген, ой пикири келишпеген адамдарды да бириктирип атабыз. Ушул киного даярдык башталгандан бери кандайдыр бир күч колдоп келатат бизди. Бардык нерселер бат, шаар аябай жолу ачык тасма болуп атат деп айтсам болот. Көп тарыхчылар келип атышат бул жерде. Списагынан бери айтып берсек болот. Дагы деле болсо кайрылам, келгиле, биргелик, күч бирдикте. Бул тасманын башкы максаты элди ойготуу, элдин рухун, духун көтөрүү, дүйнө жүзүнө кыргыз эли, кыргыз жери, кыргыз эли кандай болгон маалымат берүү. Ооба. Чындыгында азыркы учурда кыргыз эли ошондой тасмаларга абдан суусап турган чагы деп айтсак да жаңылышпайт болушубуз керек. Бул абдан бир жоопкерчиликтүү жумушту баштап алган экенсиздер. Анан алдын ала пландар түзүлдү болуш керек. Бул айда сценарий жазылып бүтсө, тартуу иштери жайында башталат дегендей. Негизи кандай? Пландар кандай болду? Биз андай пландарды түзө элекпиз. Себеп дегенде азыр изилдөө иштери жүрүп жатат. Жана сиз жогоруда айтып кеткендей көптөгөн келишпестиктер да чыгып атат. Анан биз такталган маалыматтарга таянып биз көп кишилерге айтып атабыз, бул тарыхый тасма, ооба, фактыларга таянган тасма. Бирок биз унутпашыбыз керек, бул тарыхый көркөм тасма. Көркөм тасма. Бул баса белгилей кетиш керек, бул көркөм тасма депчи. Азыр абдан көп материал чогулду. Археологдор дагы алып келип жазган 20 жыл, 30 жылдан бери чогулуп жүргөн материалдарын алып келип беришип чоң маалымат чогулду. Эми ошол маалыматтардын баарын изилдеп бүтүп туруп, эми сценарий жазылат. Сценарий жазылып бүткөндөн кийин дагы көптөгөн талкуулар жүрөт. Кино кайталап өтөйүн, тартып бүтүп туруп анан талкуу кылган кажети жок. Тартаардын алдында жети өлчөп бир кес деп айтылат. Биз 7000 жол өлчөп туруп анан бир кеселди деп атабыз. Бул жоопкерчиликти биз сезип атабыз, түшүнүп атабыз, билип атабыз. Андыктан азыркы учурда көп суроолор болуп атат. Бюджети канча, качан тартылат, экранга качан чыгат деп.
Бул жөнүндө азыр биз айта албайбыз. Себеп дегенде чоң даярдыктар жүрүп жатат. Эң сонун ал эми Жолошов мырза айтып өтсөңүздөр, негизи биз бүгүнкү күндө көрүп суктанып жүргөн мыкты тарыхый чоң тасмалардын көпчүлүгү эле ошол Хромакейде же болбосо ошо Зеленкада тартылганын баамдап калабыз. Кийинчерээк ошол эле 300 спартанцев же болбосо Ахиллес өңдүү мыкты тарыхый романдар. Ал эми Кыргызстанда мындай ушундай Хромакейде тартылган мындай чоң тасмалар болбосо керек буга чейин деле тарыхый романдардан. Биздики мына дал ошого багытталган. Кудай буйрса, Кыргызстанда биринчи жолу ушундай масштабтуу фильм ошондой жанрда тартылат. Анткени тарых фильмде анын баардыгын тең натурада тартыш бул ого эле чексиз көп чыгымды кылат. Бирок ошо биз азыркы заманбап техникага таянып, Мөкөн студиясындагы болгон техниканын жардамы менен дагы кошумча келет. Биз ошол жанагы 300 спартанцев сыяктуу, Троя сыяктуу масштабтуу көрүнгөн, бир караганда мындай эффект берген, ошол эле маалда тарыхый далилге жакын барган, ошол эле маалда кооз, көркөм чыгарманы биз да ошондой багытта тарталы деп азыр ошол студиялар курулуп даярдалып жатат. Эң сонун ал эми Нурбек мырза, биз көргөн ушул Хромакей студияда негизги багыт ушул жерде болобу же мындан башка дагы студиялар барбы? Жок, бул мындай да. Биз кече жакында чечим кабыл алдык. Кудай буйрса, азыр ошого ылайыктуу жер издеп атабыз. Бул тасма үчүн павильондор курулган. И бул тасма үчүн декорация кылып этно шаар куралы деп атабыз. Кудай буйрса, кийин дагы ошол келечекте дагы бул туристтерге көргөзмө катары кала турган шаар куралык деген жакшы пландар түзүлдү. И азыр ошого ылайыктуу жер караштырып жүрөбүз. Буйрса бул тасмада Казакстанда, Капчыгайда, Түркистан декорация курулду эле го. Ошондой сыяктуу жакшы бир декорация шаар куралык деген ушул тасма үчүн шаар куралы деген ой бар. Анан актерлор менен иштегенде кандай болот экен? Биз буга чейин мисалы ошол Хромакейде иштеген мындай профессионалдуу актерлор деле көп иштешпесе керек да бул жаатта чанан. Бул жерде жалаң гана Хромакейде иштеген болбойт. Себеп дегенде бул жерде комбинированный съемка деп коет. Павильондордо декорациялар курулат. Себеп дегенде азыр андай декорация жок, даяр декорация да жок. Эч жерде жок, азыр барып тарта кала турган деле жер жок. Андыктан бул өтө масштабтуу, өтө оор тема болуп аткандан кийин буга атайлап куруу жумуштары жүрөт. Кече жакында эле, кече жакында эмес, кече күнү мен жакшы бир художник жигит менен тааныштым. Ал жигит Москвада иштеп келген экен. Москвада окуу жайды бүткөн экен. Бул жактан да окуп бүтүп, анан Голливудка чейин барып тажрыйба алып келген экен. Эми көп секреттерди айтып бере албайм, бирок бул тасмада жалаң гана Кыргызстандан специалисттер эмес, Голливудтан дагы, Турциядан дагы дүйнөлүк деңгээлде, дүйнөлүк масштабта тарталык деген ниеттер бар. Эң сонун. Абдан жакшы. Анан ушул негизи эле Барсбек Каган дегенде ошол баары тасманы көргөндө ошол актер аркылуу анын канчалык деңгээлде ошол тасма элге жүрөгүнө жеткени же болбосо башкы каарман Барсбек болгондон кийин ошол баарыбыз ошол актерду ошондой элестетип калабыз. Анан сиздер азыр алдын ала ошол Барсбек ким болушун же болбосо алдын ала бир өзүңүздөр картина түзүп алдыңыздар болуш керек, Эми баягы элестетип атабыз кандай болуш керек деп. Бирок ошол чоң ролду жарата турган тандала элек, ачык айтканда тандала элек. Азыр кастинг жүрүп жатат. Кастингке келсеңиздер болот. Эң сонун. Анан мен ишенем, ушунча Кыргыз элинде татыктуу актер табылат деген ишеничибиз бар. Анан кыргыз театрларында ар бир актер өзүн Барсбек, ар бир ата өзүн Көктүрк, ар бири өзүндөй улуу сезет. Бул жерде сөзсүз эле Барсбек десе бою 2 метр, даалысы 1,5 метр болуп элестетишет. Баатыр десе, бирок ошо Наполеон сыяктуу кичинекей эле бирок дүйнөнү багындырган инсандар да бар. Ошондуктан бул жерде азыр кастинг жаңы башталды. Биз ошон үчүн бүгүн эфирге келип атабыз. Ошо эфирдин учурдан пайдаланып колдонолу.
Кыргызстандын бардык тармагындагы ушу киного кызыккан, ушул тарыхый фильмге түшсөм деп ниет кылган 7 жаштан 70 жашка чейинки кыз келиндер, апалар, кичинекей бөбөктөр, аталар, агалар ким кааласа бардыгы келсин. Бул жерде биз ошол жактан чоң комиссия отуруп карап, анан багы түш келген балким бир Барсбек жүргөндүр. Анан биз ошону тандайбыз. Бул жерде атайын бул ойнойт деген пока чечим боло элек. Анткени бул жерде тандоо иш, бул чоң роль болгондуктан бардык жактан талапка жооп бериш керек. Кийин ошол кыргыздын жүзү болот. Кийинки учурда кыргыз өңү Сүймөнкулдун өңүндөй деген ошол Барсбек ошондой прототипке келиш керек да. Анан андайды пока тандап атабыз. Ошондуктан эфирге келип бүт маалыматтыктардан кайрылып атабыз. Келиңиздер деп. Анан жыйынтыгында тандайбыз. Эң сонун бирок ким тартылбасын үндү сиз коштосоңуз керек бар баатырдын үнү. Анысын билбейм, бирок ким тандалбасын, апельсинди биз жейбиз. Эң сонун. Негизи бул масштабдуу иш болгонун дагы бир жолу ошол тасмадан көрүп ынандык. Ошол эле Түрксойдун башкы катчысы Султан Раев өзү жүрөт ал жерден. Анан демек чоң мындай ири мындай организация мекемелер да колдоп жатса керек бул. Мен ар дайым айтып келем да, биз бириксек дүйнө жүзүн таң калтыра алабыз депчи. Бизде өтө таланттуу адамдар көп. Бирок ушу бириге албайбыз да, такыр амбициябыз аябай күчтүү, мен өзүм деген. Биз бул жерде амбиция деген нерсени, мен деген нерсени таптакыр токтотуп, жыйыштырып, сценарийди да бир киши жазбайт. Сценарийдин өзүн 20дан ашык адам жазат. Биз буга чейин көрүп өткөн материалда 20га жакын адам чогулдук. Кудай буйрса ушул кийинки айдын башында чоң конференция өткөзөбүз. Бул тууралуу чоң мындай залкар инсандарды чакырабыз. Чет өлкөдөн дагы консультанттарды чакырабыз. Чоң жыйын өткөзөлүк деген, чоң конференция өткөзөлүк деген пландар бар. Буйрса биз мисалы үчүн биз бир нерсени ойлонуп атсак, тарыхчылар келип мындай болгон деген нерсени айтып кетип атат. Биз анда мындай кылат экенбиз деп ойлонуп, мынча жашында өлтүрүп кеткен дегенди ойлонуп атсак, башка тарыхчы келип, жок, мынча жашында деп. То есть көптөгөн мындай ар тараптуу да маалымат дагы аябай аз экен. Ошол маалыматтарды тауып, ошо жазмаларды тауып, кыргыздын жазуулары кандай болгон, кийимдери кандай болгон, курал жарактары кандай болгон деген чоң бир мындайча айтканда чоң илимий иш өтөт да. Анан кийин гана сценарийди дагы көптөгөн редактурадан өтүп туруп, анан даярдыктар башталат. Кудай буйрса мына ушул күндөрү уже бир айдан ашып калды. Биз жаңы жылдын алдында эле баштаганбыз, 2 ай болуп калды. Ушул күндөрү жалаң ушу илимий тарыхый жактан тасдыктоорду издеп, биз окумуштууларды, этнограф, түрколог, тарыхчы баардык ушу биздин элге атагы чыгып калган улуу аксакал агаларыбыз менен жолугуп, ошолдон көп материал алып атабыз. Баардыгы тең өзүнчө кызыктуу материалдарды берип атышат. Илимий жактан дагы, тарыхый жактан дагы биз ошонун негизинде чогултуп келип, анан ошонун баарын көркөм кылып жазып, баяндап, өзүбүздүкүн да кошуп, жыйынтыгында бир жакшы элге дух берген, элдин руханий дүйнөгүнө азык берип, ошол эле маалда кыргызды дүйнөгө чыгарган бир мындай элементтерди издеп, ошонун негизинде чогултуп аткан азыр процесс. Анан бул башталган жакшы ишибиз мамлекет тараптан, ошол эле бийлик тараптан дагы колдоого алынып жатса керек, Биз чын айтканда бул Каганат фондунун негиздөөчүсү Асаналиев Нургалы байкебиздин демилгеси менен болуп жатат. Азыркы учурда мамлекетке, же болбосо Министерство культуры же Кыргыз фильмге кайрылган жокпуз. Бул мындай жеке ушул фонддун тасмасы катарында иштеп атабыз. Албетте колдоо болсо биз аябай кубанабыз. Эч кандай колдоолорду кабыл албайбыз, же болбосо сунуштарды кабыл албайбыз деген андай ой жок. Азыркы учурда бир Кудай билет, мындан ары кандай болот. Буюрса азыр Турцияга да баргантабыз. Түрк мамлекетинде киночулар менен таанышып, ал жактын павильондорун көрүп, ал жактан да опыт алып келелик деп. Баарыбыз эле билгендей турецкий кандай гана сериалдар тартылып жатат. Мен айтам да ар дайымчы, мына
великолепный век деп сериал чыкты. Эч качан түрк элинин тарыхын изилдебеген, Султан Сулеймандын пашасы ким болгон, анын сүйгөнү ким болгон, анын экинчи аялы ким болгон, баласынын аты ким болгондордон бери билип калбадыкпы? Ооба. Биздин максатыбыз ушу кыргыздын дагы ушундай Султан Сулеймандан кем калбаган, андан ашып түшкөн андай гана великодержавие деген сөз бар. Великий кыргызский каганат деген. Ушу улуу кыргыз каганатын, улуу кыргыз кагандар жөнүндө дагы ушу дүйнө жүзү таанысын, билсин деген ниет менен, ой менен ушул долбоорду баштап жатабыз. Эң сонун бул тасманын режиссеру ким болду экен? Эми бул жерде бир гана режиссердун иши эмес бул. Бул жерде режиссерлор дагы көп болот, консультанттар да көп болот. Азыркы учурда Айбек Дайырбеков башоту менен башкы режиссерлукту дайындалып ишти баштап атат. Экшн режиссер өзүнчө, постановщик өзүнчө, консультанттар өзүнчө жумуш. Дагы Айбекке жардамчылар кандай болот, кеңешчилер кандай болот, дагы иштелип жатат бул боюнча. Демек азыркы учурда кызуу тасмага жаңыдан гана киришип жаткан учуруңуздар деп айтсак жаңылышпайт экенбиз да? Бул тасма боюнча 3 жылдан бери сүйлөшүүлөр жүрүп келген. 3 жылдан бери Нургалы байке ушундай ой бар, ушундай кылсак кандай болот деп, мындай баштайлык деп дегенден бери мына 3 айга жакындап калды. Ушул айдын аягында 3 ай болуп калат экен. Баары алдыда. Эң сонун бат жетем десең, жалгыз чык дейт жолго. Эгер ийгиликке жетем десең, жамаат менен чык дейт. Ошондой биз азыр ушу жамаатты өзүбүздүн чыгармачыл топ чоң команданы түзүп атабыз. Бул жерде 5-10 киши болбойт. Бу жакта жүздөгөн киши болот. Ошол эле режиссердин 4-5 жардамчысы болот. Ошол эле башка коюучу сүрөтчүнүн 5-6 жардамчысы болот. Оператордун жардамчысы болот. Гримерлер болот, костюмерлер болот. Койчу бул жерде ошо техникалык жактан да иштеген чоң команда бар. Андыктан биз азыр ошо команданы топтоо менен параллельно сценарий иштери боюнча илимий тарыхый жактардан иш алып барып, азыр бизде күндө ошо студияда кечинде саат 8-9 кайнап аткан кези болот. Барсаң эмоция калдырып, баары тең тим эле мындай карап отурсаң ошонун өзү кино да. Анткени ушундан билсең болот, биздин кыргыз чын эле ушундайга суусап калганы. Чын эле ушундайга биз мындай бышып жетирип калганбыз. Анткени азыр биз бул дүйнөлүк державада биябыз, империя биябыз, держава болуп ортосунда кичинекей анклавда жашап аткандыктан биз дагы өзүнчө тең ата мамлекет болгондуктан дүйнөдө ошондой кыргыз деген мамлекет бар. Бир убакта ушундай каганат болгон деп. Мисалы мына Шотландиянын сон тарыхый фильмдери бар. Азыр көрсөң кичинекей эле мамлекет, бирок бир кезде булар да чоң мамлекет болгон. Кандай сон тарыхый фильмдери бар. Көрүп кызыгасың. Биз дагы мына ошо Орто Азиядагы бир кездеги каганат болгондугун азыркы заманбап тили менен, кинонун тили менен жеткизсек, Кудай буйрса, бул биздин мамлекетке чоң аброй алып келет деген ишеничтебиз. Эң сонун ал эми туризмде дагы анткени биз бир гана студия эмес, Кыргызстандын сулуу жерлеринен да тартабыз. Ысык көлүбүз бар, сонун Сулайман тообуз бар, тарыхый жерлер. Ушул сыяктуунун баардыгын тең тартсак, эртеңки күнү туризм жагына дагы биз чоң салым кошобуз деген ниеттебиз. Кыргызды таанытканга, кыргызды билгенге бир жакшы салым кошулат да. Ал эми сиз ушу көптөгөн жылдар бою кино жаатында жүрөсүз, ошол эле театр жаатында, бирок иш башталганда эле билинет эмеспи кандай болоручу? Анан учурда иш башталып жатканына 2 ай убакыт болгон экен. Ошол эле техникалык мүмкүнчүлүктөр, тартуу процесстерине мындай көз караштар кандай болуп жатат, жеке өзүңүздүн көз карашыңыз? Биздин практикада буга чейин биз баягы драмалык театр спектакльдерди, мындай современный заманбап фильмдер тартып жүргөндө аякта башкача болчу. Бул жерде тарыхый болгондуктан эң биринчи бул жоопкерчилик болот. Анткени бул чоң жоопкерчилик. Бул жоопкерчиликке туура мамиле кылбасак, бул эртең менин балам эмес, баламдын балдарына калчу сөз тиет да. Ошондуктан бул жерде биринчи жоопкерчилик болуп атат. Экинчиден ушул милдетти алгандай жакшы команда топтоо керек болуп атат. Андыктан биз бул жерде баардыгын тең Нукем айткандай жет өлчөп биргезип, кеңешип, кайра ошону сурап, эч кимге таарынбай, урушуп, талашып, тарышып, жыйынтыгында ошол чындык менен бир ийгиликке жетели деген максатта азыр процесс болуп атат. Бүгүнкү оюбуз барсак, эртең жанабай калып атат барсак, например. Эртең оюбуз бүрсүгүн жанабай калып атат. Анткени күндө жаңы идея туулуп атат. Анткени ушул өзү процесс, бул жакшы нерсе. Демек, жыйынтыгы аны бир Кудай билет,
Биз ошо Кудайдан сурап атабыз, бизге ак жол бер, жолубузду ач, бизге илхам бер, ынтымак бер деп анан Кудай буйрса, ушу команданын жыйынтыгында биз мына ошо продюсер, башкы продюсер дагы азыр Гүлтүр Уктабай биздин чоң каражаттарды чечүү боюнча маселелерди чечип чыгып жүрөт. Ал эми чыгармачыл топ эч нерсеге аралашып болбой азыр ушул жазуу процессинде иш кайнап аткан маал. Эң сонун. Анда биз дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ошол Ак Жолтой тасма болсун, мындан кийин дагы ушул тарыхый тасмалардын арттагы мындан калган, мындан башка да баатырларыбызды даңазалаган өзгөчө бир тасмалардын жаралышына биз да чын дилден тилектешпиз. Ал эми ушул кастинг тууралуу айтып калдык. Анан ошол кененирээк балким көрүүчүлөргө маалымат берип өтпөлү? Кайсыл айларга чейин жүргүзүлөт? Кандай убакытта? Кайсыл жерге барыш керек? Кайдан маалымат алабыз? Биздин студия Ак Өргө конушунда Хан Теңир 59 дареги. Ахунбаев менен Хан Теңирдин кесилишинде болуп калат. Ошол жерге күнүгө саат 1-ден 7-ге чейин кастинг жүрүп жатат. Бардык каалоочуларды чакырабыз. Бул тарыхый тасма. Бул жерде кичинекей балдар дагы, баягы аталар, апалар дагы керек болот тасмага. Андыктан бардыгын чакырмакчыбыз, келиңиздер. Сиздер дагы ушул тарыхый тасмага катышып кетиңиздер, салымыңыздарды кошуп кетиңиздер деп кайрылмакчымын. Жана ошондой эле айтылып кетти го, көптөгөн тарыхчылар келип атат деп баарына терең ыраазычылык билдиргим келет. Бир дагы адам келип бизге канча төлөп бересиңер, биз айтып берелик деген бир да адам болгон жок. Бардыгы тема кыргыз, каганат, Барсбек дегенди укканда бардыгы келип бүт жумуштарын таштап, мен убактым жок эле, 1 саатка эле келдим деген адамдар 3-4 саат отуруп бизге айтып берип, аябай күйүп бышып атат. Ушул долбоор башталгандан бери бир кандайдыр бир күч кубат, бир кандайдыр бир күч бизди мындай колдоп келатат да. Кыргыздын руху, кыргыздын духу. Бир адам келип, бул тууралуу бул кишиге чалсаңар деп, баягы бир адамды чакырып отуруп, ушинтип отуруп, абдан чоң команда чогулуп кетти. Жолдош мага айтат, сонун бир байке бар, ошого барып келе калыш керек, китептери да бар экен, өзү тарыхты изилдеп жүргөн киши экен. Кубат байке ушу Ак Өргөдө эле экен, машина бере калчы, азыр барып келе калалык деп калды. Анан мен кайсыл көчөдө экен десем, Садак көчөдө дейт. Садак көчө бул жерде десем, анан кайсы Кубат байке деп. Биз көрсөм мен ушу 20 жылдан бери кошуна жашап жүргөн Кубат байке ушул тарыхты изилдеп, Енисейлик кыргыздарды изилдеп, китеп жазып, курал жарак. Ошол байке келгенде дагы бизге аябай көп жеңилдиктер болду. Ошол биздин байкелерибизге, ошо тарыхчыларга, этнографтарга, сан жыраачыларга, акындарга, манасчыларга бардыгы келип ушунча күйүп бышып, ушул тасмага өзүнүн акыл менен бөлүшүп, изилдөөлөрү менен бөлүшүп, буга чейинки кылынган иштери менен бөлүшүп, аябай жардамдашып атат. Баарына терең ыраазычылык. Дагы бир жолу кайрылып кетем. Келгиле ушул тасмада биригип дүйнө жүзүн таң калтыралык. Күч бирдикте, биргеликчи. Азыр келип ой пикириңиздерди айтыңыздар. Биз ар бир адамды тосуп алып, укканга, сүйлөшкөнгө, анын ой пикирин кабыл алганга даярбыз. Жардам берем дегендер болсо келиңиздер. Биргелик дагы бир чынында дүйнөлүк деңгээлде тасма жараталыкчы деген ой менен кайрылып жатам. Сиздерге да терең ыраазычылык, эфирге чакырып, ушундай маалымат менен бөлүшүп, колдоо көрсөтүп атканыңыздарга сиздерге да рахмат. Мындан ары дагы сиздер менен маалыматтарды бөлүшүп турабыз, Кудай буйрса. Эң сонун, чындыгында бышкан ашка сынчы көп деп коет эмеспи? Ошол быш электе кантип туура кылсак болот деген бир жакшы ойду ортого топтосок, чындыгында мыкты тасма жаралса керек. Анткени тарых бетинен карасак, улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты ушул Барсбектен башталган болсо, ал эми кыргыздын тарыхый романдары сиздердин тасмадан жаралсын. Андан ары ушул арышыбыз кеңейип, мыкты тасмалар көп жарала берсин демекчибиз. Негизи тарыхта каганаттар көп болгон Кыргызда. Бирок ушу таш доорунда, ташка жазылып калган эпитафияга документированный калган ушул Барсбек атабызда
Негизи биз аксакалдар өткөндө айтып отурушат, ага чейин дагы бизде каганаттар көп болгон. Демек, Кыргыз империясы кече эле түп эле пайда болуп калган жок. Буякта 1000 жылдар ата-бабалардын эмгеги. Антан ошолордун эмгеги жерге калтырбай ушу фильмде чагылдырсак, жалпы эли менен бирликте биз көп ийгиликке жетебиз. Анткени бул биздин фильм болгон менен бул Кыргызстандын сыймы болот. Ооба. Анда дагы болсо ийгиликтерди каалайлы, буйруса ушул тасма жалпы элге тартуулангандан кийин дагы сиздерди ушул студиядан ушул элдин өзгөчө бир эмоциялары менен көргүңүз келип турган чагы, ал эми ушул баштаган ишиңиздерди ийгилик гана коштосун, ар дайым ушул кыргыздын руху, кыргыздын духу мындай жалындап турсун деген жакшы тилегибизди айталы. Ал эми студияга келип бергениңиздер үчүн дагы ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биз келген конокторубузду дагы бир ирет эскертип өтө турган болсом, дал ушул биз сөз кылган Барсбек тарыхый тасмасынын продюсерлери Жолдошбек Жанжигит уулу жана Нурлан Мамыкеев агайларыбыз бүгүн бизде конокто болду. Ал эми биз дагы бир жагымдуу жакшы музыкалык чыгармага кезек берели.